Саламатсыңарбы балдар. Кезектеги физика сабагын баштайбыз. Силер менен Жапаров атындагы орто мектебинин физика мугалими Кудайбердиева Кондузай. Балдар, биз бүгүн силер менен практикалык иш аткарабыз. Алгач маанайыбызды билип алалы. Маанайыңар кандай? Маанайыңар сонун болсо, анда практикалык ишти баштайлы. Практикалык иштин темасы жантык тегиздиктин пайдалуу аракет коэффициентин аныктоо. Иштин максаты жантык тегиздиктин жардамы менен пайдалуу жумуштун толук жумуштан кичине экендигин аныктоо. Балдар, биз буга чейин силер менен пайдалуу аракет коэффициенти деген эмне? Пайдалуу жумуштун толук жумуштан кичине же чоң экендигин байкап көргөнбүз. Бүгүнкү практикалык иште чындап эле пайдалуу жумуш толук жумуштан кичине экендигин же чоң экендигин далилдеп көрөбүз. Ал үчүн бизге керектүү куралдар жана материалдар сызгыч, штатив, жантык тегиздик, динамометр, ошондой эле илгичи бар брусок керектелет. Балдар, көңүлүңөрдү төмөндөгү практикалык ишке бурам. Карагыла. Алгач, брусоктун оорлук күчүн динамометрдин жардамы менен ченеп алдык. Андан соң жантык тегиздикти штативке бекитип алып, брусоктун тартуу күчүн эсептедик. Сызгычтын жардамы менен бийиктигин эсептеп алдык. Мынакей. Эми кийинки практикалык иште чоңдуктар берилет. Ошол чоңдуктарды дептерибизге түшүрүп, таблицаны толтурабыз. Анда эмесе кунт коюп угуп тургула. Мынакей. Алгач штативке динамометрди бекитип алып, оорлук күчүн аныктадык. Андан соң тартуу күчүн аралыгын аныктадык. Балдар, силер төмөнкү формулаларды пайдаланып, таблицада калган бош орундуктарга жыйынтыгын жазгыла. Андан соң төмөнкү таблицаны толтурабыз. Биздин жүргүзгөн практикалык ишибиздин жыйынтыгын корутунду түрүндө корутундулап дептерибизге жазып алабыз. Балдар, сабак түшүнүктүү болдубу? Сабак аяктады. Саламатта калгыла.